Менин кандай күчтүү жагым бар? Негизи менин колумдан бир нерсе келеби? Жок, менин колумдан эч нерсе келбейт деген адамдарды уксаңыз, анда бүгүнкү подкасттан өзүңүзгө жооп ала аласыз. Достор, кандайсыздар? Барыңыздарга ысык салам айтам. Жана бүгүн менин күчтүү жактарым же болбосо күчтүү жагым кайсы деген подкастты баштаардын алдында ар бир угарманыбызга сагынычтуу салам айтабыз. Сиздерди жакшы көрөбүз, сиздерди сагындык. Күнүгө эртең менен ошол YouTube каналда сонун подкасттар сиздер үчүн чыгып турат. Ошондуктан катталганды унутпаңыз. Андан тышкары жакындарыңызга дагы бөлүшүп кеткенди унутпаңыз. Жакындарыңызга бөлүшүп бизди уккула деп кол көтөрүп койсоңуз, сөзсүз түрдө алар дагы сиздерге ыраазычылыгын айтышат. Жана достор, подкасттын башында Алкитап Чекит медиа сайты барыңыздарды күтөөрүн эске сала кетейин. Жана WhatsApp номурубуз бар, ылдый жакка комментарий калтырып сурооңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Мен болсо буга чейин Gallup институту изилдеп чыккан адамдын 34 күчтүү жагы жөнүндө сөз кылып жатканбыз. Биз кээде аларды жок, бул менин алсыздыгым, жок мен аны кыла албайм дейбиз, бирок чындыгында ал адамдын күчтүү жагы. Дал ушул күчтүү жактар тууралуу бүгүн андан ары тааныштырууну улантам. Эгерде сиз мен кандай адаммын деги деп билбей жүрсөңүз, анда акыркы 3 подкастта биз күчтүү жактарды айтып өттүк. Өзүңүздү таап, ошол нерселерди иш жүзүнө ашырып, жашооңуздан орун жана рахат алганга аракет кылсаңыз болот. Эмесе кийинки биздеги күчтүү жак бул контекст. Сиз артты карайсыз, анткени жоопторду дагы ошол жактан тапса болот сиз үчүн. Сиз азыркы учурду түшүнүш үчүн артты карайсыз. Сиздин көз карашыңыз боюнча азыркы учур туруксуз сезилет. Бул биринен экинчиси ашып кыйкырууга аракет кылгандардын башты адаштырган ызы чуусу. Ойлоруңда артка бир кезде пландар түзүлгөн учурга кайтып баруу аркылуу гана азыркы учур кайрадан туруктуу болуп калат. Ал кезде оңой болчу. Ал алгачкы пландар түзүлгөн учур болчу. Артка кылчаганыңызда ал пландар кантип пайда болгонун көрө баштайсыз. Алгачкы ой тилектериңиз кандай болгонун түшүнөсүз. Ал пландарыңыз менен ой тилектериңиздин кебетеси андан бери абдан өзгөрүлүп кеткендиктен аларды азыр таанууга мүмкүн эмес. Бирок сиздин контекст аталган тарабыңыз аларды таанууга жардам берет. Алгачкы ой тилектериңизди ушундайча көрө билүү өзүңүзгө бейкем ишенүүгө жол ачат. Сиз багытыңызды билесиз. Сиз алда канча сапаттуу чечимдерди чыгарасыз, анткени окуялардын негизи болгон структураны сезип турасыз. Ички туюмуңузга карабастан сиз келечекти жакшы түшүнө баштайсыз, анткени мурда анын үрөндөрү кандай себилгенин көргөнсүз. Жана кийинки күчтүү жак бул кыраакылык. Сиз кыраакысыз, сергексиз. Башкаларды өзүңүздүн жекече жашооңузга киргизбейсиз. Бул дүйнө бул алдын ала аныктама берүүгө болбогон жай экенин билесиз. Баары өз ордунда тургандай сезилиши мүмкүн, бирок бул сыртынан караганда эле ошондой. Тереңирээк казып көрсө, көптөгөн тобокелдиктер табыларын сезип турасыз. Анан аларды таанып коюунун ордуна сиз ар бир тобокелдикти үстүгө алып чыгасыз. Ошондо аларды идентификациялап, баалап, акырында азайтып койгонго болот. Демек сиз жашоого кандайдыр бир абайлоо менен мамиле кылган токтоо адамсыз. Мисалы, сизге пайда болушу мүмкүн болгон көйгөйлөрдүн алдын алыш үчүн алдын ала пландаштырып койгон жагат. Досторду да абайлап тандайсыз. Жеке өзүңүзгө байланыштуу нерселерде алар менен ачылып сырташпайсыз. Башкалар туура эмес түшүнүп калбаш үчүн бирөөнү мактоо же жетишкендиктерин ачык айтуу жагынан да өзүңүздү токтоо кармайсыз. Сиз кооптуу жактарды ачыкка чыгарып, алардын тийгизиши мүмкүн болгон таасирин таразалап көрүп, андан кийин гана ойлонуштурулган кадам жасайсыз. Абдан сонун, караңыздарчы, мындай абайлай турган адам, абайлаган, ар бир сөзүн таразалап сүйлөгөн кыраакылык. Сонун. Өзүңүздү көрдүңүзбү бул жакта? Анан достор, ушул мен айтып аткан күчтүү жактарда эгерде аку мен 100% ушундаймын десеңиз, анда өзүңүздү жазып койсоңуз болот ылдый жагында. Жана кийинки күчтүү жак бул өнүгүү. Сиз башка адамдардын артыкчылыктарын көрө билесиз. Өтө көп учурда чындыгында сиз артыкчылыктан башка эч нерсени көрбөйсүз. Көз карашыңыз боюнча эч бир адам толугу менен калыптанган эмес. Тескерисинче, ар бир адам дайыма өнүгүп өөрчүп турат. Ал ар түрдүү мүмкүнчүлүктөргө ээ. Адамдардагы дал ушул нерсе сизди өзүнө тартат. Сиз башка адамдар менен өз ара кызматташып жатканда максатыңыз аларга ийгиликке жетүүгө жардам берүү.
алар басып өтүшү керек болгон улам, жаңы, кызыктуу, татаал нерсени издейсиз. Кызыктуу жагдайларды ойлоп табасыз. Ал жагдайлар аркылуу алар өсүп, чоң нерсеге жете алышат. Сиз үчүн бул кичинекей жакшыруулар, башкаларга көрүнбөгөн жакшыруулар ишке ашкан потенциалдын айкын белгилери болуп саналат. Дал ушул башка адамдардын өсүш белгилери сиздин азыгыңыз. Алар сизге күч кубат берип, кубаныч тартуулайт. Жана кезекте адамдардын кийинки күчтүү жагы. Достор, эске сала кетейин, ар бир адамда 5-тен 12ге чейин күчтүү жак болот. Демек, күчтүү жактарыңыз мен ушундай экенмин деп атсаңыз, уялбай, баягы орусча скромничать этпей деп коет эмеспизби? Тартынбай жазып ылдый жакка комментарий кылып калтыра бериңиз. Кийинки күчтүү жак бул тартиптүүлүк. Сиз дүйнө табышмактуу болбосо деп каалайсыз. Аны иретке келтириш керек. Аны пландаштырыш керек. Ошол себептүү иш кет уюмуңузда өз дүйнөңүзгө кандайдыр бир структураны киргизесиз. Иш аракеттердин тартибин түзөсүз. Сиз графиктер менен мөөнөттөргө көңүл бурасыз. Узак мөөнөттүү долбоорлорду конкреттүү, кыска мөөнөттүү бир катар пландарга бөлүп, алардын ар бирин ишке ашыруунун үстүнөн тырышчаактык менен иштейсиз. Сөзсүз эле майда чүйдөн нерсеге чейин тыккан болбошуңуз мүмкүн, бирок сизге тактык керек. Жашоодо баары бир боло турган иретсиздикке туш болгонуңузда, менде баары көзөмөл астында деген сезимде тургуңуз келет. Ал сезим баардык ошол процедуралар, графиктер, структуралардан улам келип чыгат. Жана кийинки дагы бир өтө маанилүү, дагы бир сонун күчтүү жак менин досторумдун көбү эмпаттар. Эмпатия. Сиз айланадагылардын эмоцияларын сезип турасыз. Алар сезип жаткан нерсени сезүүгө жөндөмдүүсүз. Анан калса, ал сезимдер өзүңүздүкү болгондой сезесиз. Ички тоюмуңузда дүйнөнү алардын көзү менен көрүп, алардын көз карашын түшүнгөнгө жөндөмдүүсүз. Алардын көз карашына сөзсүз эле макул болбошуңуз мүмкүн. Сиз ар бир адамдын көйгөйүнө сөзсүз эле боор оорубашыңыз мүмкүн. Эмпатия боор ооруу, аяоо дегенди билдирбейт. Сиз ар бир адам чыгарган чечимге сөзсүз эле кошула бербейсиз, бирок ал чечимди түшүнөсүз. Бул ички туюм менен түшүнө билүү жөндөмү өтө күчтүү. Ачык айтылбаган суроолорду да уга аласыз. Керектүүлөрдү алдын ала билесиз. Башкалар эмне айтууну билбей турганда керектүү сөздү, керектүү тонду таап коесуз. Сиз адамдарга өз сезимдерин өздөрүнө жана айланадагыларга айтышына жардам бересиз. Аларга өз эмоцияларын билдирүүгө жардам бересиз. Дал ошол себептен адамдар сизге тартылып турушат. Сонун сапат, сонун күчтүү жак сапат дебедимби мен дагы. Жана дагы бир күчтүү жакты айта кетели. Бул ирээттүүлүк. Ирээттүүлүк сиз үчүн тең салмактуулук маанилүү. Адамдарга жашоо шартына, абалына карабастан баарына бирдей мамиле кыла аласыз. Анткени тараза ташы кимдир бирөөнүн пайдасына ашыкча көп ооп кетишин каалабайсыз. Сиздин көз карашыңыз боюнча бул өзүмчүлдүккө жана индивидуализмге алып келет. Натыйжада айрым адамдар өз байланыштарынын, ата тегинин же паракорчулуктун айынан адилетсиз жерден артыкчылыктарга ээ болушат. Бул сизге өөн учурайт. Сиз өзүңүздү мындайга жол бербей турган сакчы катары көрсөтөсүз. Адамдар бири-бирине колкоо кылуу менен мамиле кылган бул системадан айырмаланып, сиз адамдарды жалпыга белгилүү болгон жана баардык адамдар бирдей деңгээлде колдоно ала турган так эрежелер системасынын алкагында жакшыраак иштей алышат деп ишенесиз. Мындай системада адамдар өздөрүнөн башкалар эмнени күтөрүн билишет. Ал ачык айкын жана эч жаман ойсуз. Ал адилеттүү. Эмнени күтөрүн билишет. Ал ачык айкын жана эч жаман ойсуз. Анда ар бир адам өзүнүн эмнеге татыктуу экенин көрсөтүүгө бирдей мүмкүнчүлүк алышат. Достор, биз болсо күчтүү жактардын 34 бар экенин айтканбыз. Кийинки подкастта дагы улантабыз, ошондуктан өзүңүздү таанагыңыз келип турса изилдеңиз, биз менен чогуу өзүңүздү жакындан тааныңыз. +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна жазганды унутпаңыздар жана Алкитап Чекит медиа сайтында сиздерди күтөбүз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.